Бирөөнө USD жөнөткөндө азыр эми смартфондон көрөлү. Binance'га киребиз. Кошелекту тандайбыз. Вывод дейбиз. Выводтан кийин криптовалюту деген вкладкадан USDT'ни тандайбыз. Анан биякта эки вариант бар. Отправить через криптосеть. Бул жана биз буга чейин компьютерден көргөн сеть менен адрес сети болот. А экинчиси болсо Binance'дын ичинде электрондук почта менен же телефон номерин билсеңиз же PID'син билсеңиз, бул экинчи опцияны тандасаңыз болот. Азыр биз биринчиси менен кылабыз. Отправить через криптосеть. Адрести жазабыз бияка. Бул жерге мындай кол менен жазбайбыз. Даже биякта жазып атат, удерживайте, чтобы вставить дейт да. Бияктан деген копировать, вставить деген эле метод менен кылыш керек. Же болбосо смартфондон которуп атканда жакшы жери мына могул жердеги экинчи кнопканы бассак, жанагы QR кодду тарткан камера иштейт. Ошону басабыз. Басканда мындай QR кодду көрсөтсөк, сразу эле адрес өзү жазылып калат. Болду, адрес өзү жазылгандан кийин буга тийгендин кереги жок. Ылдый жактан сетти тандайбыз. Сеть Tron. Подтвердить дейбиз дагы. Андан кийин канча жөнөтөбүз? Минимум $10 жөнөтсө болот экен. Макул, биз $10 жөнөтөлү. Ылдый жактан кошелек тандайбыз. Кайсынысына жөнөтөбүз деп. Спотовый же кошелек для пополнениябы. Болду, андан кийин вывод дейбиз. Вывод дегенде бизден сурап атат. Адрести такта, сетти такта, кайсы кошелектен жөнөтөсүң ошону такта дейт. Булардын баарын туура дейбиз дагы. Подтвердить дейбиз. Бул жерден жанагындай биринчи жолу жөнөткөндө ушундай анкетаны дагы толтуруш керек болот. Пройти дейбиз. Ошол эле суроолору биякта нет дейбиз. Далее. Так, я не доверяю дейбиз. Далее. Нет дейбиз. Отправить. Я подтверждаю. Я хочу продолжить дейбиз. Отправить. Успешно. Окей. Эми подтвердить деп басабыз. Азыр отправить код дегенди басабыз. Телефонго код келет. Аны копий дейбиз да бияка жазабыз. Андан кийин почтага жөнөт дейбиз кодду. Мындай защитанын жакшы жери хакерлер мисалы интернеттен сиздин логин паролуңузду билип алса, ал акчаңызды чыгарып кете албайт. Анын үчүн симка дагы ошондо болуш керек. Почтанын дагы паролун билиш керек. Анан телефон ошонун колунда болуш керек. Анткени телефондо жанагы Google аутентификатор бар. Азыр биз почтага келген кодду жазабыз. 416 596. Эң биринчи телефонго код жөнөттүрдүк. Андан кийин почтага код жөнөттүрүп, эң акыркы болуп могу Google аутентификаторго жөнөтөбүз. Анткени буга чейин айткандай, ал жердеги коддор 30 секунд сайын жаңырып турат. Сиз почтага код жөнөтүп, аны бияка жазып, анан SMS келип аны жазганча тиги 30 секунддук кодуңуз жарабай калат. Ошон үчүн Google аутентификаторду эң аягында жазабыз. Ставить дейбиз дагы. Отправить. Платеж обрабатывается дейт. Болду, 1-2 мүнөттүн ичинде биз жөнөткөн USDT тигил жактагы кишинин кошелегине түшүп калат.